Assalamu alaikum. Иксан кооперативин алдангандарды өздөрү күнөөлүү, биз зордодук беле, ойлонбойт беле де байыпташ оңой эле. Бирок кыргызда бир сөз бар да, жыргагандан жылкычы болупмунбу деген. Атам раматылык, апам экөө үйдү чечип бербегенде мен деле ойлоном, эгер өйдү кантип сатып алат элем деп, ушуга чейин ойлоном да чындыгында. Муну контрфактуальный мындай размышление деген орусча бир түшүнүк бар. Эми караңыздар. Жыргагандан жылкычы болгон жок. Мына гос ипотечная компания деп атат, туурабы? Бардык үйлү кыла турган ошол. Мамлекет аркылуу камсыз кылып берем деп чыккан структура ошол. Бирок 8%тен өткөндө бирөө эсептеп мага жөнөтүптүр. 4 миллион калсам дейт, 25 жылда үстүнө 5 миллион кошуп берет экенмин дейт. Ошон үчүн айла жоктон кооперативтерге ишенип бир үмүт менен акча салгандар отурат ошол жакта. Ушул жагын бир карап көрүш керек го, жоопкерчилигин. Кээде ойлоп коем, ошол камагандан көрө эркиндикке чыгарып туруп, жанагы күнөөлүүлөрдү тезирээк карызыңдан кутул деген стратегия, ошол тактика жакшы беле деп деле ойлоп коем да. Ошон үчүн бул жерде Конституцияда жазылган. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алчы башка органдары турак жай курууга көмөк көрсөтөт, турак жайга ээ болуу укугун ишке ашырууга шарт түзөт деп айтылган. А биздин мамлекеттик ипотекалык компания мамлекеттин гарантиясы менен сырттан келген акчаны аффилированный компаниялар менен уйгурдуруп, мындай бир бизнеске пайдаланган деле болуп атат мен үчүн. Мен ушул жагын айткым келди. Бул биринчиден. Экинчиден, урматтуу ички иштер министринин орун басары. Эмнеге шылуундарды, алдамчыларды, бирөөлөрдүн акчаларын кадимкидей эле мындай көз боемочлук менен алып койгондорду камаш ушунчалык кыйын? Көз көрүнө фактылар бар. 100 миң, 115 миң, 200 миң долларын алып койгон камалбайт да, камалбайт. Тергөөчүлөр тергеп атат, бирок камаш кыйын. Колуңдан эмне келет дегендей арыз бергендердин үстүнөн күлүп жүрүшөт. Нуржит Кадырбекович, сиз туура айтасыз, эмне үчүн камалбайт деп. Бул жерде тергөөнүн өзүнүн эмеси бар, тартиби, мыйзам бар. Ал жерде ошо кылмыштуулуктун кылмыш составын аныкталгандан кийин гана ошондо кылмыш иш козголуп анан жоопкерчиликке тартылат. Ал жерде алдырып койгон туугандарыбыз дагы эмес, баягы өздөрүнүн келишимде, баягы жарандык тартипте ушундай берип койгон моменттер бар. Алар боюнча бул жарандык тартипте сот менен чечүү шарттары каралат да. Мага бир адам кайрылды. Биз иликтеп көрдүк. Мен атайын адвокатты өзүмө жардамчы кылып алганмын. Чындыгында алданып калган. Өзү кадимкидей эле Кыргыздын мыкты жарандарынын бири экен. Өзүм министрге эриштеп кирдим, ички иштер министрине. Ал телефон чалды, карагыла деп. 1 грамм да жылган жок. Айла жок прокуратурага бардым, азыр коопсуздук кызматтарына өткөзүп бердик ошол тергөөнү. Эми жыла баштады. Эмнеге бир структурага барса жылат? Эмне үчүн сиздердин структурада тергөөчүлөр ушунчалык кыянат кылат? Ошо башкы тергөө структурасындагы атын айтпай эле коеюнчу. Ошол азаматыбыз 1 грамм жылдырган жок. Ишти ГКМБга алып берип атканда тим эле тырмышты. Мен өзүм эле чечет элем, эмнеге антип атасыңар, тигил эле боло эле деп. Иш эми жыла баштады. Ушундан бир тыянак кылыңыздарчы, камабасаңыздар, чара көрбөсөңүздөр, шылуундар шылуundугун кыла берет да. Улууга адил болбосо убара болот, эл карып деген ошол болот. Азыр Кыргызстанда эң көп кылмыш ошол, шылуундук. Нуржит Кадырбекович, туура айтасыз, ошол действительно мынакей бизде көйгөй. Бирок жанагы сиз айткан боюнча мага маалымат берип койсоңуз, мен сизге толук маалымат берейин. Хорошо? Берейин. Ислам финансы кооперативи деп дагы жанагы Иксандын жолоюна түшкөн бир кооператив бар экен. Исламдын атына жамынып алып дагы бир кара иштерин кылып жүрбөсүн. Бир көзөмөлдөн өткөзүп коюңуздарчы. Чоң рахмат. Муну жазып алдык, биз көзөмөлдөйбүз.